2 sentябрдан тарта ачылган достук өткөрүү пунктунан күнүнө 18 миңге чейин жаран каттап турган. Көпчүлүгү соода тармагына багыт алган. Илдеттин көрсөткүчү өскөндүктөн республикалык штабтын чечимине ылайык жаңы алгоритм бекитилди. Кыргыз жарандары акысыз тест тапшырып, илдетти илештиргендер медициналык мекемеге жиберилүүдө. 4 күн алдын бекитилген талап коюлгандан бери жарандардын кирип чыгуусу кыскарган. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн 5000ден ашуун жараны чек арадан өтөдү. Ал эми өздүк документ текшерүүдө өзгөрүү болбойт. Жаңы алгоритм боюнча чек ара кызматында документ текшерүүдө эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Жанагы мурдагы эле талаптар менен текшерилет. Мурдагы эле талаптар менен жарандар өткөрүлөт. Бизге чейинки турган пост, карантиндик пост, карантин пост тарабынан бизге келген жарандардын бардыгы термометриялык текшерүүдөн өтүлөт. То есть алардын дене табын өлчөшөт. Дене табын өлчөйт. Сырткы келбетинде эч кандай оорунун белгилери болбосо, мамлекеттик чек арадан өткөрүүгө укук берилет аларга. Санитардык карантиндик бекетинин уюшулган мобилдик тобу чек арадан өткөн ар бир жарандын дене табын оорунун жоктугун тастыктаган аныктамасын текшерет. Илдеттин күч алганы коңшу өлкөдө дагы байкалган. Кала аймагындагы оорунун жуктургандардын көбөйүшүнө башка өлкө менен ачык байланыш төздөн-төз таасир берет. Бул жагдайды эске алуу менен саламаттык чарасы күчөтүлдү. Коңшу өлкөнүн жаранынан ооруга шектүү белгилери аныкталса артка кайтарылат. Алынган тест анализи 5 күнгө чейин гана жарактуу. ПЦР анализинин результаты отрицательный болуш керек. Ал анализ 72 саатка чейин жарактуу болуп эсептелет. Эгер 72 сааттан өтө турган болсо, ал артка кайтарылат, кайрадан тапшырып келиш керек. Ал эми ошол жерден өтүп келаткан кыргыз жарандары боюнча муну биз өзүбүз организовать этиш керек. Бүгүнкү күндө мына 4 күндөн бери биз экспресс тест алып атабыз. Муну азыркы жаңы схемасы иштеп атат. Муну биз дагы ошол башка мамлекеттерде сыяктуу эле пресс-куранттын негизинде төлөп, акча төлөп жасоочу ПЦР анализ кылышат дегендейчи. Муну механизми азыр болуп атат. Биз азыркы жасап аткан экспресс тест боюнча бекерли жүргүзүлүп атат. Эки өлкөнүн каттамындагы жарандар Кыргызстанга кирип чыгууда эч кандай тоскоолдук жок экенин, болгону аныктамаганы талап кылынарын белгиледи. Коңшу өлкөдө тест тапшыруу түйшүгү күч экенин, ар бир анализ үчүн 250 миң өзбек сомунан төлөнөрүнө бекеттеги жарандар токтолду. Өзү кыйналып ташады. Карантинден кийин биз халкыбыз жүдө Карантинден кийин биздин калк аябай кыйналды. Айрыкча акча табуу мүмкүн эмес болуп калды. Ушул учурда да биздин өлкөдө тесттен 250 миң сомго өтөбүз. Кыргызстанда? Yok, Kırgızistan'da unaqa emas. Kırgızistan'da bemalol hamma ochiq o't deydi. Bizda qiynab tashlaydi O'zbekistonda. Talablar bizlarga sanitar qoidalarga o'tishlik va umumiy hamma talablar. Ya'ni bir qattiq bir talab ayniqsa yengillashib qoldi. Чек арадагы көзөмөл санитардык талаптарда болууда. Бирок эки өлкөнүн кызматы тең аябай ыкчамдык менен иштеп жатат. Мен 10 мүнөттө өттүм. Бул убакыт аралыгында өтөм деп ойлободум эле. Эң негизги бизден суралган документ коронавирустан өткөн аныктама. Биз кече өттүк, ал 5 күн аралыгында жарактуу экен. O'tgan, mana biz o'tdik kecha, o'tganimizdan xulosalar bilan 5 kungacha o'tadi, kuchi yetadi. 5 kungacha. Бул жаңы алгоритм өлкөнүн башка аймагындагы өткөрүү пункттарына дагы киргизилди. Жүк ташуучу унаалар кадимки шартта каттамын уланта берет, өзгөчө товар жүктөгөндөр үчүн. Оорунун күчөп кетүү коркунучун алдын алуу максатында күндүзгү жана түнкү стационарлар даярдалууда. Керектүү дары-дармек жана медициналык жабдыктардын кору жетиштүү. Өлкө аймагында эпидкырдал туруктуу, бирок божомолдонгон илдеттин толкунуна коркунуч бар экени белгиленген. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Men O'zbekistonning Namangan viloyati, Namangan shahridan Qirg'iziston davlati O'sh shahriga kelyapman. Yo'llarda sanitar nazoratlar va qolaversa hammalari talab qilingan muvofiq va bizlar ham o'sha narsa talablarga muvofiq qilyapmiz. Mana hozir 5 daqiqa oldin O'sh va O'zbekiston chegaralaridan o'tdik. Juda tez chegara xodimlari O'zbekiston tarafdan va Qirg'iziston tarafdan juda tez va juda ajoyib xizmat ko'rsatishdi. Men bu ishlardan hammasidan xursandman. Bularga hammalariga tashakkur bildiraman. Mana bu 5 kunlik sayohatimda albatta sizga yaxshi taassurotlarda qolaman degan umiddaman.
талаптар коюлуп атабы? Неге өзүңүз мындай бет капсыз өттүңүз? Ha, men Талаптар коюлду негизи. Айта бериңиз. nima dedingiz? Кандай талаптар коюлду? Talablar bizlarga sanitar qoidalarga o'tishlik va umumiy hamma talablar. Ya'ni bir qattiq bir talab ayniqsa yengillashib qopti. Men hozir buncha 10 minutda bu yoqqa o'taman deb o'ylamagandim. O'zbekiston tomonidan ham, Qirg'iziston tomonidan ham xodimlar juda tezlik bilan ishlashdi. Talablar bizdan so'ragan mana bu koronavirus yoki COVID-19 qilingan meditsinadan o'tgan, mana biz o'tdik kecha, o'tganimizdan xulosalar bilan 5 kungacha o'tadi, kuchi yetadi. 5 kungacha ishlaringizni bajarib o'ting. Undan keyin bo'lmasa yana bir tekshirish nimaga bu nima deymiz bu narsani? Test topshirasiz deb tushuntirishdi. U yoqda odamlar ko'pmi? Navbatda unchalik katta odamlar ko'p, juda tezlik bilan o'tyapti. Hali bir navbatda qanchadan bo'ldi bu? Aytyapman-ku, bir 10 minutda o'tdik. Bu bunchalik men tasavvur qilmagandim. Namanganda qanday болот ата ошол ковид менен ооруган? Xo'p, Namanganda mana bizda boshlangan bo'lsa, mart oylarida boshlangan bo'lsa, o'shandan birin juda talablar, davlat tomonidan talab qilgan xalq juda chiroyli murojaat qildi. To'g'ri, juda bir biz kutilmagan narsalarimiz. Lekin bunga xalq ham faqatgina davlat xodimlari emas, xalq ham ular bilan birgalikda yordam beryapti. Lekin nima qilamiz? Bu yurtga butun dunyoga kelgan narsa bo'lyapti. Bunda o'sha medik xodimlari deymizmi yoki bu shu ishni ijro qiluvchi xodimlar deymizmi? Bularni gaplariga quloq solsak va meditsinada o'zimizni bir qarash tadoviylarni qilsak, albatta bu narsani birgalikda hamkorlikda qilsak tez orada yengamiz deb o'ylaymiz. Testni O'zbekistonda so'rayapti, Qirg'izistonda so'rayapti. Xo'p, menga testni O'zbekistonga ham so'rayapti, bu yoqda ham so'rayapti. Ikkovsida ham talablar, ya'ni ikkovlarga ham ko'rsatdim men. Chunki O'zbekistonga ham ko'rsatdim chegara xodimlariga va Qirg'iziston chegara xodimlariga ham ko'rsatdim. Atijoningizni aytib qo'yingiz. Ha? Atijoningiz, ism familiyangiz. Mana ismim Salohiddin, familiyam Mamadaliyev, otamning ismi Sodiqjon, ya'ni Sadiqjonovich. Yoshim 57 da. Men o'zim tadbirkorman. Tekstil sohasida Ал боюнча иш-чараны жүргүзгөн санитардык көзөмөл посту, карантиндик посту, чегара кызматы тарабынан документ текшерүү, чет эл жарандарын кабыл алуу жана аларды мамлекеттик чегарадан өткөрүү келишимдин негизинде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 84-буйругунун негизинде жүргүзүлөт. Жаңы алгоритм боюнча чегара кызматында документ текшерүүдө эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Жанагы мурдагы эле талаптар менен текшерилет. Мурдагы эле талаптар менен жарандар өткөрүлөт. Бизге чейинки турган пост, карантиндик пост тарабынан бизге келген жарандардын бардыгы термометриялык текшерүүдөн өтүлөт. То есть алардын дене табын өлчөшөт. Дене табын өлчөйт. Сырткы келбетинде эч кандай оорунун белгилери болбосо, мамлекеттик чегарадан өткөрүүгө укук берилет. Кыргыз Республикасынын жарандары санитардык көзөмөл постунан өтүп, андан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр жана лаборатория тарабынан экспресс тесттер алынып, эгерде экспресс тесттин результаты отрицательный чыккан болсо, жүрүү маршруту менен кайра мамлекетке киргизилип, өзү каалаган жерге кетишет. Ошол эч кандай өзгөрүүлөрдү мамлекеттик чегара кызматы тарабынан жок. Мурдагы талаптардын негизинде иш жүрүлөт. Негизи мына 4 күндүн ичинде кандай байкоолор болду? Мисалы экспресс тест